Саламатсыздарбы ардактуу көрөрмандар, бул объектив берүүсү. Бул берүүбүздө түйүлдүктүн жаатында чарчап калышы жана бул учурда организм кандай сигнал берери тууралуу сүйлөшөбүз. Студиябыздын коногу Кыргызстандагы акушер-гинекологдор жана неонатологдор ассоциациясынын президенти Арсен Аскерович мырза. Саламатсызбы? Арсен Аскерович, бул тема негизи бул үй бүлөдөгү эң бир талуу, сезимтал темалардын бири. Баягы түйүлдүктүн чарчап калышы. Кайсы учурда коюлат бул диагноз? Түйүлдүктүн чарчап калышы мезгилдерине жараша эрте жумаларында, орто жумаларында, кечки жумаларында. 3 бөлүккө бөлүп койсок 3 мезгилге. Эрте жумалары бул башкача айтканда 12 жумага чейин көпчүлүк учурда ошо 5-6 жумада жашоосунда чарчап калат. Орустарча замершая деп коет, анан неразвивающий деп коет. Өспөгөн түйүлдүк болуп калат. Мунун пайызы эмне себептен болгон? Жок дегенде бир 3% бар да. Эң чоң пайызы бул ошол генетикалык бузуулар болду. Эркек менен аялдын жыныстык клеткалар кошулганда ошол жерде бири-бири менен алмашуу, генетикалык маалымат, материалдар алмашууда бузулуп талкалоолор болгон, мутациялар болгон. Көпчүлүк учурда ошол эркек клеткасындагы сперматозоиддун башында ДНК деген болот. Генетикалык материал. Ошол чачырап, ажырап кеткен фрагментация деп коет да. Ар кайсы кесепеттен ошо эркектин ден соолугунун начарлашынан сыртынан мүмкүн ал жакшы эле көрүнөт, баары эле жакшы, кан басымы жакшы, бирок бир аз семизирээк, бир аз эмерээк, кандай десем, иштеген жумушу начар, үй бүлөсүндө начар иш кылып, өзү мүмкүн журум-туруму деле ар кандай болот дегенде. Бирок мындай жалпы физикалык жактан караганда ал жакшы эле, сперматозоиддун эмбриолук карап чыкканда ичинде бузукулар көп деген. Анан боюнда болбой атып же мындайча күтүүсүз кээде болуп калат. Анан ошол болуп калганда, ошол байланышуу болуп атканда, ал туура эмес материал алып барганда, баягы эмбрион, түйүлдүк пайда болуп, андан ары уланышы керек да, көп системалар бөлүнүшү керек да. Тону кийим кимсе болот, баш ким болот, бут ким болот деп ошон бөлүнүшүп атканда, туура эмес бөлүшүү болуп калгандан кийин ошо түйүлдүк чарчап калат. Бул биринчи азыркы көп биринчи орунга тура турган себептердин ушул болуп калды. Мурун башкалар болчу, азыр ошо генетикалык көбүнчө ошо сперманын мутациясы, фрагментация ДНК деп коет. Экинчиси бул ошол аялдын жумурткасынын денечеси деп коет, мындай гормон бере турган денечеси уруктан кийин чыккандан кийин ортосунда ушундай жаратылыш укмуштуу ошо урук кеткен жерге атайын эме өзүнчө бир микрозавод деп коет да, ошо пайда болот. Боюнда кармап калуу деген гормондор чыгара баштайт да, прогестерон деп коет. Эгер дагы эле ошо аялдын жумурткасынын алсыздыгы, билбейм эмне себептен ар кандай болот, генетикалык, инфекциялык, стресстик, уулар ар кандай бир кесепет менен ошол денече абдан аз чыгат. Аз пайда болот. Анан ал тон пайда болгучу ал берип туруш керек болчу прогестерон. Эгер бербей калса, баягы орустардагы жазып коет, недостаточно желтого тела яичника деп коет. Ошол жакшы гормон прогестерон бербей калса, түйүлдүк гормон албаса, баягы кире албай, кан тамырга жете албай, муунуп дегендей эмбрион өлүп калат. Бул ошо азыркы дагы экинчи орунда турган, бирок көп пайызы кыла турган ошол болуп калды. Эмнегедир биздин айымдар мурунку айымдарга салыштырмалуу жумуртканын алсыздыгы көбүрөөк боло баштады. Анан биз эмне кылабыз? Арга жок, жанакындып гормондорду бере баштайбыз. Бирок эми гормондорду элет жеринде бере алышпайт, билбейт ал жөнүндө. Кээде дарыгерлер да билбейт ошондой бериш керек экенин. Экинчи жагы кээде туура эмес гормондорду берип коет. Ошону баягы гормондордон коркуу сезим менен да бейтаптар албай коет алдарындагы. Анан ошондо албетте түйүлдүк чарчап калат. Анан үчүнчү башка бөлүк бул ошол жатынын ички катмарынын мындайча сезгенүүсү. Даярданбай ага урук жабышып калганда, таза эмес жатын ичинин катмары, даярданбаган микробдор туура эмес толгон ичине барса, ал түйүлдүк чарчап калат, түшүп калат. Мына ошентип демек дагы айтып кетейин. 3 себептер болот. Бул ата жактан
уруктун начар болушу деген кан бузулушу. Эне жактан бездин алсыздыгы. Үчүнчүсү жатындын ички катмарын даяр эмес, тазаланбаган, зыян микробдор толгон. Ошондой учурда жабышканда ал жабыша албай чарчап калат. Аялдын микробдор жашай турган чөйрө эң эле мындай экология жашоо мамлекет бул оозунда, ичегиде, анан кында. Жатында мурун жок дечи. Азыр жатында бир аз болот экен. Эгер кындыкы ичинде начар микробдор көп болсо, сезгенилер болсо, анда ал таасир берет жатындын ички катмарынын бузулушуна. Ошон үчүн бизде баягы аялдарга сунуш кылабыз. Эгер боюнда болордун алдында кындын сезгенүүсү болсо, ар кандай жыттар же жагымсыз бир эмелер чыкса, выделение деп койду, чыгандар болсо ар кандай, же кээде дагы эчтеке болбойт. Себепсиз кычышуу же кычышуу да жок болот. Бизде дагы айтып коет, рецидивирующий деп кайра эле сезгени боло берет. Же такыр эле белгилери жок, бирок ар кандай лабораториялык тесттер менен жүргүзгөндө ал жерде туура эмес микробдор өсүп атат деген. Азыр тесттер бар. Туура микробдор көбүрөкпү же азмы? Эң эле жөнөкөй мындай арзан эле болгон тест бул pH влагалище деп коет. Эгер ошол эме болсо, нормадан жогору болуп кетсе, айрыкча жогору көздөй 7-8 деген көрсөткүч көрсөтсө, анда баягы кислый деген сөз болбой калып, туура эмес микробдор өсүп атат деген сөз. Ошол мындай косвенно десек, айтса болот, жатындын ичи таза эмес болот деп. Анан ошон үчүн боюнда болордун алдында суранабыз, ошол тазалануу керек. Андан тышкары пайдалуу микробдорду киргизиш керек. Ошо свеча түрүндө таблеткалар бар, даяр бактериялар. Азыр заводдордон көп чыгарат, миллиарддардан. Алар ичегиге барып, ал жерден көбөйүп, андан ары эмеге да таасир берет да. Ошо кындын туура абсеминация деп коет, микробдордун абсеминация болуш үчүн. Ошон үчүн бул дагы бир сунуштамалар бизде. Анан ошо кошумча дагы айтып турган нерсе, албетте, бул хроникалык жугуштуу оорулар. Аларды далилдесе болот. Ар кандай лабораториялык диагностикалык методдор бар. Анан бизде ошол дагы акча каражат болсо, фемофлор деп коет. Анда ошол эмени бүт көрсөтөт. Кандай туура эмес бактериялар өсүп атат, кандай туура бактериялар кандай санда, жатын моюнчасы тазабы, кында кандай микробдор бар, ошонун баарындай разведка кыла турганда анализде. Ошондо эми колдон келишинче бай өлкөлөрдө анат көрүү жасайт. Бизде болсо эми андай мүмкүнчүлүк чектелүү, бирок биз сунуштайбыз. Эми албетте ал кымбат деле, ыкма жок деле, жанакынтип pH вагина деп коет, ошол тесттер менен колдонсо болот. Туура эмес микрофлоранын пайда болушу деле ал адамдын жүрүм турумунан, өзүнө болгон гигиеналык албетте. Эгер витамин жетишпесе, эгер углеводдорду көбүрөөк жесе, эгер пайдалуу микроэлементтер жок болсо, анда кындын бактериялары жаман жакка оодарылат. Түйүлдүктө көйгөй бар экени кандай бир симптомдорду берет? Эрте мезгилдеги кош бойлуулукта албетте баягы жатын көбүрөөк тонуска кире берет. Кээ бир учурда бир аз кан выделение деп коет, ошолор пайда болушу мүмкүн. Кээ бир учурда жөн эле мындай белгисиз деле болуп калышы мүмкүн. УЗИден эле тартып атканда байкалып калат, түйүлдүк өспөй аткан. Ушундай нерселер болсо, албетте дарыгерлерге кайрылыш керек. Дарыгерлер азыркы биздин ошо сунуштамалар боюнча эң жок дегенде пайдалуу гормон бериш керек, прогестерон деп коет, ошону алышат. Андан кийин анан микробдорду пайдалуу азыр мурун кош бойлуулуктарга бербечүбүз, ал пайдалуу бактерияларды азыр жаңы илим изилдөөлөр болуп берсе болот деп калды. Анан албетте эң негизгиси бул ошол түйүлдүк өсүп атат да. 4 жумалоо, 5 жумалоо, 10 жумалоо, 12, 14, 15, 16 жумага чейин да алсак, ал материал талап кыла берет. Пайдалуу күчтүү молекулаларды талап кылат. Эгер биз баягы эле чайнаңга эле отура берсек, андан дагы тышкары биз уруша берсек, күйөөөр менен уруша берсек, кайнелер менен уруша берсек, андан тышкары биз туура эмес тамактансак, түнү уктабасак нормально дегендей, анан
кыймыл аракет кылбасак, анда албетте түйүлдүккө аябай нагрузка келет. Биз позитивдүү сунуш кылабыз, ошол туура тамактануу маданиятын дейбиз да. Эртең мененки тамакты кетирбей, түшкү тамакты толук жеп, кечинде дагы пайдалуу азыктарды жеп, бирок кошумча дагы 3-чү ужин деп коелучу. Аны жеп токтотуш керек. Анан баягы түшүнүп атабыз эми витаминдерди алып атпайсың деп коесуң. Кээде арзан витаминде аякта мындай пайдалуу граммы төмөн, же молекуласы өтө начар, ал ичегиден барып кан тамырдан барып жатынга жеткиче атамыз заман болуп, кереги да жок болуп калат. Ошон үчүн адис-көй менен жакшы сүйлөшүп, туура кошумаларды алыш керек. Туура баттарды деле алыш керек. Түйүлдүк өлүп калган учурда байкабай көп убакыт жүрүп калган учурлар кездешеби негизи? Болот. Ошол баягы 5 жумасы мисалы же 4 жумасы жүрөгү сокпой калды, же эчтеке белгиси болбогондон кийин араң гана 8 жумада УЗИге барып калат, ошондон байкайт, түйүлдүк өспөй калыптыр деп. Анан албетте ал кичинекей нерсени жатын чыгара албайт, атайын фарм аборт деген керек болот. Анан адистер колдоно баштайт. Чирип кетүү коркунучу жокпу? Бар, эгер аялдын негизи иммундук системасы жакшы болсо, бактериялар жакшы болсо, мындан кутулуу кыйынчылык болбойт. Фарм аборт менен чыгып кетет. Эгер анын иммундук системасы мурун эле начар болсо, анан бактериялардын жаман түрлөрү аябай бат-бат өзүнүкү көбөйүп кетсе, анда жанакы түйүлдүк чирип аткандан кийин аны бойдон алдыруу учурунда ар кандай кабылдоолор болот. Сепсиске чейин жеткен учурлар да болгон. Срогу канча чоңураак болгонун канча байкалбай жүрө берсе, ошончо коркунуч көбүрөөк болот. Мисалы 20 жумасында да болду, 18 жумасында чарчап калды. Түйүлдүк кыймылдабайт, түйүлдүк 20 жумадан баштап кыймылдайт. Ага чейин кыймылдаган билинбейт. Анан эгер ошондо эме болуп атса, суу сагып кетсе, микроб выделениялар көп боло баштаса, анда сепсиске чейин жеткен каза болуп калган да учурлар болгон. Ошон үчүн албетте баягы көзөмөл скрининг да кылып турат. Бизде эмне үчүн айтат? 6-9 жумага чейин биринчи УЗИ өтүп коюш керек деген. Бул баягы срок жүрөгү бар деген. Анан скрининг генетикалык оору жокпу деп 12-ден 10-дон 14 жумага чейин өтүп койгула. Бул баланын бүт башынан баштап таманына чейин бүт карап чыгыш керек деген. Түйүлдүктүн бүт ошо скрининг деген сөз да мындай. Сканирование кылат деген сөз да. Дагы чоң мезгилдерде да болот да, бул биз киндиктин патологиясын айта элекпиз. Аномалиялар. Башкача айтканда, киндик өзү 2 вена 1 артериядан турат деп коелучу. Анан кээде ал сосудтардын жетишсиздиги болуп калат. Кээде ошо сосудтардын ортосунда болгон гель заты жок болуп начар болот. Ошондо кичине эле бир кысылып, биринчи эле толук болуп койсун, алар кысылып, аба барбай түйүлдүк муунуп, төрөткө чейин каза болуп калган учурлар болот. Кээде ошол киндиктен өтүп аткан кандын касиеттери бузулуп, ал жерде тромбтор болот. Кээде ошол жатындын кан тамырлары жакшы азыктарды, жакшы канды жакшы көлөмдө бере албай, себеби аялдын оорусу бар ар кандай, тондун оорусу болсо, анда дагы бала чарчап калышы мүмкүн төрөткө чейин. Кайсыл аялдар тобу өзгөчө тобокелдиктер, жогору кан басымы, жогоруларбы же кан диабети? Азыр биринчи учурунда семирген аялдардык. Семирүү деген бул абдан бир чоң тукумсуздукка да таасир берди, тукумдуулукту 9 ай бою көтөрүүгө да таасир берип калды. Анан төрөттүн начар натыйжасы болгон ошол семиз аялдардык. Азыр ошол ожирение деген фактор аябай өтө таасирдүү болуп калды. Ал жерде бүт бузулуп атат да, метаболиканын баары менен бузулуп атат. Анан мисалы эле ошол эле мейли туура эле тамактанып аракет кылып атат деп коелу, мейли салмак анча деле чоң эмес. Бирок баягы иммундук системасы агрессия болуп, эркектин клеткасы башка да. Анан аны туура эмес кабыл алып, тондун деңгээлинде баягы реакция болуп, ал 5-6 айдан кийин гана чыгарат да, шишик болуп, давление болуп, боор бөйрөк отказ берип дегенде. Ал дагы бир маселе. Бирок ал да жөндөн жөн боло бербейт. Эгер
иммундук жөндөн жөн болбойт да, ал ошол азыр мисалы далилдеп коет, кантип ошол иммундук оорулар болбош үчүн аялга эмнелерди бериш керек деп. Боюнда болгонго чейин и боюнда болгондо биринчи айларында деп. Ошол менен эле биринчи орунда витамин D турат. Эгер витамин D боюнда болгонго чейин төмөн болсо, анан биринчи айларында дагы төмөн болсо, ушул иммундук оору пайда болот. Аялдын иммун системасы эркектин клеткасын туура кабыл албай иммундук агрессия көрсөтөт деген сөз. Ошон үчүн эмне деш керек? Жок дегенде боюнда болордун алдында витамин Д'нын деңгээлин билиш керек. Эгер ал мисалы 10-15 болсо анда кыйлалы төмөн. Көпчүлүк учурда азыр бизге ошо көрүнүп аткан аялдардын анализдерин карасаңар, баарыныкы ошо 8 дегенде жолугат, 5 дегенде жолугат. А негизи жок дегенде 40-ка, 30-га жетиш керек да. И то 30 дегенде биз дагы кошумчалайлы профилактикалык доза деп. Ошон үчүн дагы бир пайдалуу кеңеш ошо өзүңөрдүн витамин D деңгээлиңерди билип алгыла, бойгонго болгонго чейин. Анан ошондо билип алып, туура дозада, туура өлчөмдө аны дарыланыш керек. Эми 6 айдан жогору дарылангыла деп элебиз. Жок дегенде 2-3 айдын ичинде эгер өзүнүн деңгээли төмөн болсо, мисалы 10 болсо, 18 болсо, анда 4000 единицадан баштап күндө сайын жеп туруш керек. Жок дегенде. Биз эми 600-дү жеп отурабыз, 600 международный единица деп коет. Эми бул профилактикалык доза да, бул дарылоо дозасы болуп саналбайт да. Түйүлдүктүн өлүп калуусунан кийин организм калыбына келүүсү канча убакытты талап кылат? Туура суроо. Көпчүлүк учурда биз эмне менен чектелип калабыз. Боюна бүтүргөндөн кийин антибиотик эле берип коебуз, болду. Чындыгында айыл жерде көп бузуулар болду да, гормоналдык бузуулар болду, микроэлемент витаминдик бузуулар болду, анан бактериялык бузуулар да болду. Ошон үчүн ушу жок дегенде эмоционалдык бузуулар да болду дегенде. Себеби өзүн жоготуп, перинаталдык потеря деп коет. Аялдын мээси, нерв системасына таасир бере турган учурлар болот да. Ошон үчүн ушу 4 тарапта жок дегенде аракеттерибиз кылып керек. Биринчи ошо гормоналдык деген 2 жумада эле кайра боюнда болуп калышы мүмкүн. Кайра боюнда болдуруу кереги жок. Ошон үчүн баягы контрацепция кылуу деген сөз. Экинчиси ошол жанакы антибиотик берген кесепетинен биздин микроб чөйрөсү өзгөргөн. Ошон үчүн пробиотиктерди беребиз. 2-3 ай беребиз. Пайдалуу бактерияларды. Үчүнчүсү ошол жана эмоционалдык жактан психологдор керек, үйлөрдүн мүчөлөрүнүн жардамы керек. Ар кандай пайдалуу кеңеш, ар кандай чөйрөнү өзгөртүү, туура тамактануусу, физикалык туура нагрузка берүү деген. Көнүм эмелерди. Анан кайра боюна болтуруунун алдында ошол толук кайра чекап деп коет, осмотр өткөрүш керек. Канча иммундук система өзгөрүп жардам берди денесине деп. Бул деле баягы төрөттөй эле бир организмде ошондой эле болот, бирок мындай процесстери абдан чоң созулган эмес, кыска мезгилде деген сөз да. Кызыктуу маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн студиябызда конокто Кыргызстандагы акушер жана гинекологдор ассоциациясынын президенти, белгилүү дарыгер Арсен Аскерович агайыбыз болду. Биздин көрсөтүүлөрүбүздү Азия ТВ телеканалынын YouTube каналынан көрүңүздөр. Саламатта калыңыздар.